Assalamu alaikum урматтуу YouTube көрүүчүлөр, Универсал базарынын катталуучулары. Сиздер менен биз бүгүн Универсал базары өзүбүздүн күнүмдүк тиричиликтеги болуп жаткан ишибиздин ушул учурдан пайдаланып, азыркы биздин айыл жашоосунда билесиздер, мына ушундай чарбалар болот. Биздин сөз менен айтканда кой кезүү, мал кезүү деген ушундай бир жайыттарыбыз ушундай кеңири караңыздар. Бул Ноокат районунун Зулпиев айыл өкмөтүнүн жайыты. Ошол эле жерде биз ушундай кышындасы дагы, азыр деги эле кыш эмес, күз го негизи, ноябрь айы. Ноябрь өзүн январь сезип алды деген дагы сөз чыкты. Ошол эле Ноокат районунун ошол жайыттары, бул будан дагы бир 500 метр, 1 километр жогоруда ушул дөңсөлөрдүн наркы четинде чөп жайыттар бар. Мына сиздер көрүп турган ушул жайыттар дагы чөп жайыттар болуп аталат. Эми бул чыгарылыш кимдир бирөөлөргө мүмкүн көңүлүнө туура келбестир. Жөн эле койбоптур да дегендер дагы болушу мүмкүн. Деги эле Россияда жүрүп, ушундай айыл иштериндеги ушундай чарбаларды, кой кезүү, мал кезүү, ушундай нобот менен кайтарылган ушул мал чарбачылыкты сагынгандар үчүн бул дагы жакшы эле чыгарылыш болсо керек деп ойлоймун. Ошондуктан алдын ала кечирим сурайм. Кимдир бирөөлөргө мүмкүн жакпашы мүмкүн. Биздин канал Универсал базары деп бекерден айтылбайт. Кайсыл жерде болсо дагы, эмнени болсо дагы соода сатык болгон жерлерди тартып көрсөтүүнүн аракетин кылам дайыма. Бирок мен ушул чыгарылышты негедир тартканды жакшы болсо керек деп чечтим. Себеп мына ушундай Кыргызстан жери 92% ушундай тоолуу аймак экенин баарыбыз билебиз. Ушуну кимдир бирөөлөр алыста жүргөндөр мүмкүн сагынгандар. Ошондуктан мен көрсөтөйүн деп чечтим. Мына ушундай бийиктиктерде жүрүп, ушундай өзүбүздүн жерлерди тепсеп жүргөн дагы бир өзүнчө чоң ийгилик же болбосо чоң жетишкендик. Кечиресиздер. Ошол деле биздин талаа жеринде жүргөн биз өзүбүздүн жердештерибиз ушул жерлерди өтө сагынса керек менимче. Бул мына ушул уч көрүнүп турган бул Ноокат жок, Жаңы базар тараптагы алтын казык болуп эсептелет. Буну Ош Ноокат жолунда бара жатып, ушул Баткен тарапка кетип атканыңыздарда мындай сол жакта карасаңыздар ушул тоо көрүнөт, мына зоо, алтын казык жоосу. Будан ушундай келип, азыр мен жакшы тааныбай турамын. Кара койдогу мына ушу көрүнүп турган уч бул алтын бешик. Мына көрдүңүздөрбү, алтын бешик. Алтын бешик мына ушу. Алыстан ушундай бийиктикте, өтө бийиктикте көрүнөт. Бул Мурдачы жайлоосуна чыкканда жанынан кичинекей эле көрүнөт. Бул узактан жок, жанынан чоң көрүнөт, узактан ушундай кичинекей көрүнөт экен. Көрүнүшүн көрдүңүздөр, мына туштагы. Бул алтын бешик. Анан кышындасы койлор адырда, талаада кар жейби дегендер да болсо керек. Комментарийлерде же башка өздөрүнүн ой пикирлеринде. Мына ушундай күнгөй беттери кадимкидей чөп, мына караңыздар. Ушундай чөптөрдү жеп үйгө бир жакшына тоюп барат. Жемни берип эле кайра камап койсоңуздар, эртең менен кедери
турат. Эртең менен дагы бир жем берип кайра кезүүгө айдап чыкса болот. Бул кезүү бизде ар 15 күндө бир келет. Ошондой мындай бир айда 2 жолу кайтарылат. Үйдө чөп же болбосо башка тоюттарды жетишсиздиктен ушундай бир аз болсо дагы эконом болот экен. Ошого өтө жакшы болот. Эми бул биздин ушундай жайыттар өтө кеңири. Бизде сөзсүз кышын жайын болот. Кой кезүү биздин айылдын өзүндө эле 3 топ. Койлорубузду тартып коеюн. Негизи мага таандык койлор мына ушул ак козу, кашка, өзүмө ушу көзүмө учурагандар ушулар болуп атат азыр. Менин жанымда жүрөбү балким, же ушундай бийикте жүрөбү. Өтө бийик жерлери ушул биздин Кыркоолго кетип атканда сол тарапты караганда ушул бийик жерлер ушул жерлер. Ушул жака дагы чыгыш насип кылган экен. Мен дагы талаалап жүрүп ушу 10 жылдан бери эми мына ушинтип чыгып калдык. Талаадан келип, бул дагы өзүнчө бир керемет. Жумушту таштап, анан ушинтип адырга чыгып, кезип кайтарып жаткан бул өтө сонун. Учурдан пайдаланып, баардык менин каналымдын подписчиктери жана көрүүчүлөрү, сиздердин үй бүлөңүздөргө тынччылык каалаймын. Деги эле эч кимиңиздер оорубаңыздар. Дайыма ушундай тынччылык заманда Кыргызстан элибиз, кыргыз ажоолорубуз аман эсен жакшы шайланып, Кыргызстан жери өнүгүп өссүн. Мен ушул учурдан пайдаланып айтып кетейин, урматтуу көрүүчүлөр. Биздин Кыргызстанда мен оюмча бул эч саясатка аралашкым келбейт эле. Бирок бир эле сөз менен айтып коеюн. Машинаны уроолу дагы бирөө болот да, билесиздер. Эгер аркасына дагы урол коюп алса, жанына дагы башкаруучу урол коюп алган болсо, төрт жака бурса машина кайсыл жака кетет. Вот Кыргызстандагы куту ушинтип, кайсыл жака кетерин билбей, же өнүгүү жолуна кете албай, же бир жолу жок болуп кете албай, ушинтип 4-5 башкаруунун кесепетинен мына ушинтип ордунан жыла албай 30 жылдан бери ушинтип турган кези. Ошондуктан мен айтаар элем, бизге бир эле башкаруучу болсо, бир эле жоопкерчиликти мойнуна ала турган президентибиз болсо, ошол жакшы болот эле. Биз ушундай парламенттик башкарууну ушул убакка дейин көрүп келдик. Мен саясатка аралашпайын дедим, бирок ар бир кыргыздын жүрөгү ушундай болуп атат. Мен өзүм жумушума байланыштуу көбүрөөк адамдар менен иштешем чындыгында. Көп клиенттерди ушундай жөнөтүп, анан кеңири сүйлөшүп калам кээде. Бардыгы ошол тандоону тандашып атат. Ошондуктан урматтуу көрүүчүлөр, урматтуу универсал базарынын катталуучулары жана көрүүчүлөрү, сиздерге бир аз туура эмес сүйлөп койгон болсом кечиресиздер. Мына ушул учурдан пайдаланып мен бир аз сиздерге кайрылуу жасадым. Бул эч кандай мал базар же болбосо общественный жерде эмес, мындай кенен кеңири эч ким көрбөй турган жерде мен сиздерге кеңири сүйлөп, кеңири оюмду айттым. Сиздер дагы оюңуздарды айткыңыздар келсе комментарийге калтырыңыздар. Биз темадан сырткары бир аз лишний сөздөрдү сүйлөдүк. Ошондуктан кечирим сураймын. Биздин урматтуу көрүүчүлөр, биздин каналга сөзсүз түрдө катталыңыздар. Бир аз колдоп коюңуздар. Биз дагы, мен чындыгында өзү эч кандай бунун кызык
же болбосо bir коммерческий жагы жок. Мен мүмкүн болушунча şu elge biraz эле кызмат кылгым келди. Эртең менен барып өзүмө жолума оңураак мал базарларды 1 сааттай тартып койгонго кудуретим жетип, күч кубатым да жетет экен. Анан анча мынча видеолор качествосу жок болуп калат, андан да кечирим сураймын. Ошондуктан сиздерге баарыңыздарга рахмат, ушунчалык биздин каналды колдоп, ой пикирлерди дагы жакшы, жаман сындарды дагы жазсаңыздар, мен аябай жакшы кабыл алам. Себеп сиздердин ушундай сөзүңүздөр менен биз бир аз оңдолот экенбиз. Ката кемчиликтерди сиздердин сөздөрүңүздөр менен гана оңдойт экенбиз. Ошондуктан сиздерге чоң рахмат. Дагы бир жолу үй бүлөңүздөргө, бала чакаңыздардын өмүрлөрү узун болуп, ошолордун жакшылык күндөрүн көрүңүздөр. Эч качан оорубаңыздар, оору сыркоодон алыс болуңуздар. Аман эсен ушул кычыраган кыш мезгилин тынч аман эсен өткөрүп алайлы. Баардыгыңыздардын чарбаңыздарга мал жандыктарыңыздар көп болсун. Кыргызстан жерибизде арзанчылык болсун. Негизи жашоо бир аз кыйынчылык болуп кетти, өзүңүздөр билесиздер баарыңыздар. Эттин, майдын, ушул деги эле баардык нерсенин көтөрүлгөндүгү биз үчүн баардык бүткүл жумушу бар жашоочулар үчүн дагы кыйын болуп атат. Вот ошондуктан баарыңыздарга сабырдуулук, ушундай Кыргызстан жеринде өнүгүү, өсүү, ушундай тоодой бийиктикти каалайм баарыңыздарга. Ушундай эч качан чөкпөйлү, ушундай тоодой бир темпте какайып жүрүп өтүүнү каалайм. Ушу кыргыз эли эч качан чөкпөңүздөр. Дайыма ушундай тоодой бийиктикти каалайм баарыңыздарга. Мындан ашкан бийиктик болбосо керек жер жүзүндө. Самолеттагы канча бийик учса, баары бир жерге түшөт экен. Ошондуктан ашыкча же болбосо туура эмес сүйлөгөн болсом, кечирим сурайм баарыңыздардан. Биздин каналга катталып, ой пикирди комментарийга жазып, деги эле башка биздин видеолорду сиздерден сураныч, урматтуу көрүүчүлөр. Ссылка аркылуу башка группа, WhatsApp группа, Telegram группаларга таратып коюшуңуздарды суранат элем. Ошондуктан биз бир аз сиздердин колдооңуздар менен биздин канал алдыга кичине жылып алса, биз колдон келишинче, мүмкүнчүлүк күчүбүз жетишинче көптөгөн ушул мал базар болобу, дагы жакында машина базарга дагы өтсөкпү деген ойлор болуп атат. Эми бул сиздердин комментарийиңиздардан баалык. Ой пикирлериңиздерди айтыңыздар, урматтуу туугандар. Ошондой эле баарыңыздардын ой пикириңиздерди, сын пикириңиздерди угуп, ошону моюнга алганга даярбыз. Баарыңыздарга ден соолук каалайм, тынч болуңуздар.